Кыргыз эстрадасындагы популярдуу элдин табитин тапкан хитрларды жаратып келген ырчы Курал Чокоев социалдык тармактагы жеке баракчасына уулунун видеосун жүктөдү. Анда ырчы уулун жанына чакырып, "Бул менин балам, Санжар" деп видеого тартып жатканын көрүүгө болот. Курал Чокоев уулу тууралуу Супер KG порталына буларды билдирди. Кечээ 30 майда апамдын туулган күнү болгон. Уулум Санжардагы чоң апасын куттуктап келген. Негизи Санжар таяне таятасы менен Бишкек шаарында чогуу жашайт. Экөөбүз бат-бат жолугуп турабыз, дейт ал. Белгилей кетсе, Курал Чокоев 16 жашында үйлөнүп, балалуу болгондон кийин ажырашып кеткен. Уулу Санжар жакында 14 жашка чыгат. Булак Супер KG порталы. Курал менен маектешип отуруп, анын жеке жашоосу тууралуу көпчүлүк билбеген сырын айтты. 25 жаштагы Курал 16 жашында балалуу болуп, учурда Санжар аттуу уулу 8 жашта экен. Сен менен теңдүүлөр бир 2-3 баланын атасы болуп калды окшойт. Туура? Айтайын дегеним, бунун арасында сен деле барсың го деп. Суроону толугу менен түшүнбөйт. Суроону жанатан бери ушу сыр бойдон калтырасың. Мен канча да бул суроону түздөн түз бергенге аракет кылып атам. Курал Чокоевдун бир баласы бар деген сөздөр айтылып жүрөт. Буну эмнеге Курал Чокоев жашырат деп да айтышат да. Аны жашырган жерим жок. Мен уулум бар, ошондо эле. Уулум быйыл 8ге чыгат. Өзүм жаштыгыма карабастан бул сыр эмес. Бул ачык эле айта алам. Кимдин башынан өтүп өтүптүр. Мен кандайдыр бир жашоодо болгон башыман өткөн окуялар көп. Кечээ эле төрөлүп, кечээ эле чоңойгон бала эмесмин. Кандайдыр бир жашоолук стажым Кудайга шүгүр дегендей. Жамандыкты да көрдүм, жакшылыкты да көрдүм. Азыр уулум апасы менен. Ошол. Демек апасы өзүнчө. Азыр биз чогуу жашабайбыз. Түшүнбөстүк деген болот экен. Анан келишпестик деген болот экен. Ошонун айынан азыр келинчегим менен бирге жашайбыз. Экинчи кадам таштап эркектерде боло берет эмес, анан качан да үйгүлө урайын апасы. Иә. Жаңа айтып кеткендей эле 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл балким кичине кое турамгы дейм. Убакыт көрсөт, Кудай билет бир өзү. Балаң менен көрүшүп турасың мындай? Ооба, балам менен көрүшүп турам. Кимге окшош? Майрамдарда апасына окшош. Негизи эң биринчи балдар дайыма апасына окшош болот. Аты ким? Санжар. Ким ойду? Санжар деп өзүм атам койгон. Өзүнүн достуна инчелеп достунун атынан Санжар деп койгон. Эң жакын достунун аты. Меттү аппак алатоо. Тылым келет сени эскерип. Кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн. Түбөлүктү сенсиң эстелип. Ооба замандаш, өмүр бул кылдан ичке, чырт үзүлөт сезбесек, көңүл бул назик нерсе эстесек деп тамай айтылган сөз бар. Жаңылдым. Ооба, бирок ага кайтпайм деген каарманыбызга алдыда да, жеке жашоосунда да, чыгармачылыгында да жаңылбай турган даңгыр жол болсун.